Саламатсыңар балдар. Маанайларыңар кандай? Жакшы эс алып келдиңерби? Анда сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү сабактын темасы дүйнөнү сестенткен коронавирус жана андан сактануу жолдору. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты бүгүнкү сабакта оорунун белгилери, жугуу жолдору жөнүндө түшүнүк аласыңар. Оорунун алдын алуу чаралары, сактануу жолдорун үйрөнөсүңөр. Кытайда тараган кооптуу вирус бир нече айдан бери адам өмүрүн алууда. Дарт өлкө провинцияларынан тышкары дүйнөнүн 100дөн ашык мамлекеттерине жайылып, миңдеген кишинин өмүрүн алууда. COVID-19 сөзү корона, вирус, илдет дегенди түшүндүрөт. Таажатка конушу коронавирустар өзүнө бир чынжырлуу РНК молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Клеткага кирген вирус анын цитоплазмасында көбөйөт. Алар иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Анын тикен сымал сырткы чели таажыны элестетип турат. Илдет ошол себептен коронавирус таажы илдети деп аталат. Коронавирус бейтап менен байланыш болгондо гана жугат деген божомол бар. Бул илдет белгилери жок өтүшү мүмкүн эмес. Киши ооруну жуктуруп алгандан кийин бир нече күндөн соң байкала баштайт. Оорунун башкы белгилери кургак жөтөл, дене табынын көтөрүлүшү, алсыроо, энтигүү. Мындан сырткары бейтап чыйрыгып, башы тамагы ооруйт. Жүрөгү айланып, мурду бүтүп, ичи өтөт. Оору 2 жумага созулуп өтүшүп кетсе, 3 аптадан 6 жумага чейин уланат. Дарттын дабасы табыла элек. Учурда коронавирус менен жабыркагандарды сакайтуу жолу так аныктала элек. Дарыгерлер бейтаптарды вируска каршы препараттар менен дарылап жатышат. Окумуштуулар вакцинаны даярдоо кеминде 1 жыл убакытты алышы мүмкүндүгүн айтып чыгышкан. Коронавирусту жуктурбоонун алдын алуу чаралары. Колду самын же башка каражаттар менен улам жууп туруу керек. Жөтөлүп же чүчкүргөндө оозду жаабуу керек. Сасык тумоологондордон алыс болуу керек. Эт жана жумурткаларды жакшылап бышыруу, жапайы жана үй жаныбарларынан алыс болуу керек. Медициналык бет каптарды дайыма алмаштырып тагып жүргөндү унутпагыла. Колду 20 секундда самындап ысык сууга жуугула же антисептикалык каражаттарды колдонгула. Чүчкүргөндө кагаз салфеткасын колдонуп, кийин аны өрттөп жибергиле. Кагаз салфеткасы болбой калса, чыканактын ички бөлүгүнө чүчкүргүлө. Үйдү тез-тез желдетип, ным чүпүрөк менен эмеректерди сүртүп тургула. Колду ооз, мурун жана көзгө тийгизбегиле. Эмесе балдар, бүгүнкү сабакта айтылган ар бир эрежени маани берип аткарышыбыз керек. Кайдыгер карабашыбыз керек, ынтымакта болушубуз керек, тартипти сакташыбыз керек. Өзүңдү да, өзгөнү да коргоого үйрөнүшүбүз керек. Ошондо гана бул эрежелерди толук аткарсак, ооруну жеңебиз. Балдар, биз азыр карантинде отурабыз. Карантиндин эрежелерин так сактагыла. Карантин бул каникул эмес. Көчөгө чыкпай, үйдө отуруп, онлайн сабактарга катышып, адабий китептерди окугула. Негизи тартиптүү болгула. Кыргызда сактанганды сактайм дептир деген сөз бар. Ошон үчүн ар кимибиз өзүбүз, үй бүлөбүз, бир туугандарыбыз үчүн да кам көрөлү, сак бололу. Ушул эрежелерди сактасак, бул ооруну жеңебиз. Кыргыз эли канча кылым картып, жашап, далай сыноолорду жеңип келген. Албетте, биз күчтүүбүз, жеңебиз. Ушуну менен бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз аяктады балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула, сак болгула, оорубагыла, үйдөн чыкпагыла.